Түркиядан мекенине кайта албай жаткан 478 мекендештин 212си Стамбулдан Борбордогу Манас аба майданына чартердик рейс менен алынып келинди. Жүргүнчүлөр коопсуздук үчүн аэропорттун имаратына кирбестен перронунда тейленип, дароо обсервацияга жөнөтүлдү. Теманы Айпири Самат кызы улантат. Коронавирус илдети дүйнөнү каптагандан бери чет өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандыктар мекенине кайта албай барам. Үйүнө келгиси келген ар бир жарандын каалоосу көңүл сыртында калбайт. Өлкө өз аракетин көрүп жаткан мезгил. Алсак сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бүгүн Түркиядан 212 жаран туулган жерине келди. Рахмат. Кыргыз элиме келгениме сүйүнүчтүмүн. Ал жакта мен барганыма 1,5 ай болду. Жаңы эле бардым. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр ушу келдик. Рахмат бар жогуна бул жактагы. Өлкө аймагына кирген ар бир жаран коркунучу жаратпайт деп айтуу кыйын. Ошондуктан учактан түшөр замат обсервацияга алуу үчүн Бишкек шаардык мэриясынын атайын унаалары даяр турду. Атайын коопсуздук кызматы бар. Ошолор менен тозуп алып, ар бир кирген адамга сменный маска берилип, алардын баарын киргизип туруп, анан атайын баягы чогуу коштоп жүргөн ийимдин кызматкерлери менен чогуу мейманканага жеткиребиз. Мейманканадан обсервацияга аяктан Министерство чрезвычайных ситуаций менен здравоохранения министерствонун өкүлдөрү тозуп алып, атайын анализдерин жана башка иштерин жүргүзүшөт. Түркиядан жалпысынан COVID-19 пайда болуп жайыла баштагандан бери 487 адам келе албай жаткан. Бүгүнкү чартердик каттам менен алынып келинген 212 жаран Анкара, Стамбул шаарындагы мекендештер. Түркия мамлекетинде 65тен өйдө, анан 20 жаштан ылдый 24 саат бою сыртка чыкканга уруксат жок. Биздин мекендештердин тизмеси бизде бар. Калган шаарларда, мисалы Анталияда, Адана же башка аларды буйрган дагы учактар болсо, ошолор аркылуу биз кетиргенге аракет кылабыз. Бирок бир гана кыйынчылык болуп турганы, мен дагы кайталап кетейин, жанагы шаар аралык каттамдын баары токтогондо ошол кыйынчылык туудуруп атат. Буга чейин Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков кесиптеши Мевлют Чавушоглу менен пандемияга байланыштуу видеоконференция форматында сүйлөшүү жүргүзгөн. Алар жарандарды эки тараптуу эвакуациялоо үчүн чартердик рейстерди уюштуруу маселесин дагы талкуулашкан болчу. Регулярдык авиакаттамдардын жандануусуна чейин өлкөдө болуунун же жашоо түрүнүн визалык мөөнөттөрү өтүп кеткен Кыргызстандын атуулдарына карата айып санкциялары колдонулбасын деген түрк бийлигинин чечими үчүн Чыңгыз Айдарбеков Түркиянын Тышкы иштер министрине ыраазычылык билдирди. Мурун эле биздин тарап, биздин өкмөт жанагы тышка чет элдик жарандарды ушул 1 майга чейин бизден Кыргызстандан чыгып кеткенге эч мындай штрафы жок кеткенге чечим кабыл албады беле. Анан президент өзү ошол Түрк кеңешинде бир маселелердин эң көбөйлүү маселелердин бириси көтөргөн ушул болбоду, жарандарды коргоо ошол түрк мамлекеттеринде. Президент түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин жакында өткөн жыйынында уюмга мүчө мамлекеттердин эмгектенип жүргөн мекендештер коронавирустун кесепеттеринен улам жумушун жоготуу коркунучунда турганын билдирген. Ушуга байланыштуу оор абалда калган кыргызстандыктарга ар тараптуу көмөк көрсөтүп, миграциялык жеңилдиктерди берүүнү суранган. Ошол эле учурда мамлекет башчы Кыргызстан өзүнүн аймагында жардамга муктаж мүчө мамлекеттердин жарандарына колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирген. Эске салсак, азыркы тапта илдеттин айынан 4000ден ашык мекендеш өлкөсүнө келе албай жатат. Маселе мүмкүнчүлүк пайда болору менен чечилерин президент жогорку кеңештин жыйынында сүйлөп жатып белгилеген. Чегаралар жабылганга чейин 6000ден ашык мекендешибизди Кыргызстанга алып келдик. Чегаралар азыр жабып, башка өлкөлөр сыяктуу эле биз дагы эң биринчи мүмкүнчүлүк пайда болору менен алардын маселесин чечүүгө киришебиз. Бунун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун чет мамлекеттерде мекенине кайта албай жаткан жарандарды кайтаруу тууралуу тапшырмасына ылайык Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Бириккен Араб Эмираттарынын бийлиги менен 26 апрелде Дубай Бишкек чартердик каттамын уюштуруу маселесин талкуулашты. Андан тышкары Араб Эмираттарынан кыргызстандыктарды алып чыгып кетүү үчүн 3-10 майда кошумча учак каттамын уюштуруу жөнүндө алдын ала макулдашылды. Бул жерде башкы консулдук менен элчиликке расмий консулдук каттоодо турган 2,5 миңдей жараныбыз бар. Бирок расмий эмес маалыматтар боюнча 5000ге чукул биздин жараныбыз бул жакта эмгектенет. Көпчүлүгү бул жерде кызмат көрсөтүү багыттарында иштегендиктен отелдерде жана магазиндерде сатуу тармагында
Ал мекемелер бүгүнкү күндө жабык болгондуктан көбү биздин жарандарыбыз акысыз эмгек өргүүсүнө чыгып, ошондой эле визалары аннулировать этилбештен, бирок өзүңөрдүн мекениңерге барып ушул убакытты өткөрсөңөр болот деген чечимди беришкен. Сыртта жүргөн мекендештердин басымдуу бөлүгү Россия Федерациясынын аймагында бүгүнкү күндө тез арада Кыргызстанга кетебиз деген жарандардын саны 1000ден ашуун. Абдан тыкысы ыкчам түрүндө иштеп атабыз. Абал өтө оор, баарыбыз билебиз. Буга чейин тилекке каршы биз тараптан дагы, орус тараптан дагы мүмкүнчүлүктөр ачылбай, бүгүн эле жаңы ушу нота жазып, 300 жаранга жакын адамдар күтүп атат. Ошолорго мүмкүнчүлүк бергиле, самолетту учургула деп биз Россиянын расмий бийлиги менен сүйлөшүп атабыз. Маселе кийинки жумада чечилет деп үмүт артууга болот. Россиядагы мекендештер аталган көйгөй менен Элчи.ру сайтына жана +7 925 103 29 11 тез байланыш телефонуна чалса болот. Айпери Самат кызы, Бакыт Кыязов, эл тыйыр, Бишкек.